Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды оңуздар. Туура эмес дарылаганбы? Сурабалдиева Жалал-Абадтагы 8 кишинин өлүмүн текшертет. Илдетке кабылган 9 бейтапты жекеменчик клиникадан мамлекеттик аймактык ооруканага которушканы айтылат. Жалал-Абадта мамлекеттик аймактык оорукана коронавирус илдети менен жаткырылган 9 адамдын 8-нин өлүмү текшерилет. Бул тууралуу вице-премьер коронавируска каршы күрөшүү штабынын жетекчиси Эльвира Сурабалдиева Twitter баракчасына жазды. Анын айтымында бейтаптар протоколдо жазылган эреже менен дарыланган эмес. Коронавируска кабылган бейтаптар оорунун алгачкы стадиясында протоколду карабай эле уккан билген антибиотик гормоналдык дарыларды иче берет. Жалал-Абадта жекеменчик клиникадан 9 бейтапты мамлекеттик аймактык ооруканага которушкан. Анын ичинен 8и каза болгон. Штабта муну териштирүүгө прокуратурага тапшырма берилди. Бул чоң жаңжал, деди Сурабалдиева. Ошондой эле оорунун алгачкы стадиясында эле антибиотиктерди бере бербей организмге COVID-19 менен күрөшүүгө убакыт керектигин билдирди. Кыргызстан бардык чет мамлекеттин жарандарын киргизүүгө уруксат берди. Алгоритмге ылайык тыштан келем дегендер 3 сутка мурда таза чыккан ПЦР анализин көрсөтүшү керек. Кыргызстанга келгенден кийин дагы текшерилет. Кыргызстанда эл аралык аэропорттордун өткөрмө пунктулары аркылуу келген чет өлкөлүктөр менен жарандыгы жокторду өлкө аймагына киргизүү калыбына келтирилди. Тиешелүү чечимди өкмөт кабыл алганын Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Ага ылайык Манас, Ош жана Ысык көл аба майданынан келе тургандар коронавирусту алдын алуу үчүн атайын ылайыкталган алгоритмди так аткарышы керек. Буга чейин Кыргызстан 33 мамлекеттин жарандарына өлкө аймагына кирүүгө уруксат берген эле. 2020-жылдын 4-декабрынан тарта чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар Кыргызстандын мыйзамдарына белгиленген тартип боюнча туруктуу каттамдар менен өлкөгө келе алышат деп айтылат маалыматта. Алгоритмге ылайык тыштан келем дегендер 3 сутка мурда таза чыккан ПЦР анализин көрсөтүшү керек. Кыргызстанга келгенден кийин дагы санитардык карантиндик өткөрмөдөн текшерилет. Мындан тышкары уруксат берүү чечими кийинки жылдагы шайлоолордо эл аралык байкоочуларды киргизүү үчүн дагы кабыл алынганын кошумчалады. Дастан Бекешев Баңгизаттын жеңил түрүн мыйзамдаштырууну сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Баңгизаттын жеңил түрүн мыйзамдаштырууну сунуштады. Бул тууралуу ал бүгүн 5-декабрда Telegram каналына билдирди. Анын айтымында ушундай жол менен күч структураларындагы коррупцияны азайтууга болот. Мен эртең менен дүйнө жаңылыктарын окудум. АКШда федералдык деңгээлде Баңгизаттын жеңил түрүн декриминалдаштыруу чечимин кабыл алышыптыр. Эртеби кечпи биз да буга келебиз деп ойлойм. Биз мыйзамдаштырбасак милиция кара куурайды колдонгондордун эсебинен мыйзамсыз акча табат, деди Дастан Бекешев. Белгилей кетсек, буга чейин БУ комиссиясы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунушу менен марихуананын дүйнөдөгү эң кооптуу баңгизаттардын катарынан чыгаруу тууралуу чечим кабыл алынган. Белгиленгендей 2019-жылдын январь айында бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму кара куурайдын жанага байланыштуу заттардын жүгүртүлүшүнө көзөмөлдү өзгөртүү боюнча бир катар сунуштарды жөнөткөн. Кыргызстандагы абал Голливуддун мафия тууралуу киносуна окшошуп кетти. АКШнын элчиси кайрылды. Элчи Дональд Лунун Интерньюстун умтулуу сыйлыгынын тапшыруу аземинде сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстандагы болуп жаткан окуяларга токтолду. Анын айтымында акыркы 18 айдагы эң маанилүү окуя Рай Миллиондун кылмыштуу империясы жөнүндө журналисттик иликтөө. Бирок ал эмне үчүн ушунчалык маанилүү? Уюшкан кылмыштуулук Кыргызстанда Совет мезгилинен бери эле болуп келген жана өнүккөн. Бирок ал өткөн жылга чейин ар дайым көмүскөдө жашап келген. Азаттык, Клуб, Факт-чек жана оңдогон социалдык медиа журналисттеринин тайманбаш журналистикасы уюшкан кылмыштуулук жөнүндө коомдук талкууну баштады. Бул өкмөттү жооп берүүгө аргасыз кылды. Бул кылмыштуу үй бүлөнүн ач көздүгүнөн, күчүнөн жана кол тийбестигинен кыргыз коомчулугу жийиркенди. Алар бул кылмышкерлер кыргыз коомчулугундагы коррупциянын кантип күчөткөнүн көрүштү. Мурунку УКМК жана парламенттик комиссия иликтеп, бирок эч нерсе тапкан эмес. Мурунку бийликтин тушунда бир нече журналисттер сабалып, коркутулуп, түрмөгө камалган. Былтыр миллион медиаларга каршы жала жап, алардын мүлкүн алдын ала камакка алуу аракет кылган. Коомдук реакция катуу болду. Андан кийин Мекеним Кыргызстан бийликке жок жерден көтөрүлүп, 4-октябрда добуштардын 24%-ын жана парламенттеги орундардын дээрлик 40%-ын жеңип алган. Чыныгы саясий партияларды парламентке киргизбөөгө кабыл алыңыз болду. Андан кийин убактылуу Садыр Жапаровдун чечимдерине таасир этүү үчүн уюшкан кылмыштуу топ тарабынан аракеттер көрүлдү. Алар интернет троллдорду, көчөлөрдөгү бейбаштарды жана Кыргызстан лидерлерин
лидерлерин күч менен коркутушкан. Кыргыз эли жана убактылуу өкмөт муну кабыл алууга болбойт деп билдиришти. 20 октябрда УКМК Раим Миллионду камакка алган. 22 октябрда алар Камчыбек Гүлбаевди камакка алышты. Соттор Раим Миллионду өкмөткө 2 миллиард сом төлөп берем деген убадасынын ордуна үй камагына чыгарганы чын болсо дагы бул кадамдар башталат. Алар жетишсиз, бирок бул башталышы. Бул Голливуддун мафия тууралуу киносуна окшоп кетти. Бирок сиз кино тасманын кандайча бүтөрүн азырынча билбейсиз. Кинонун кандайча бүтөрүн айтып берейин. Өкмөт кылмышкерлерди жоопко тартат. Бул аларды жазалайт. Бул алардын кылмыштуу уюмдарынын кыргыз элинин ырыскысын урдоодон коргойт. Бул кылмышкерлердин сиздин балдарыңызды баңгизат менен ууландыруусуна жол бербейт. Бирок бул нерселер кайраттуу адамдар каршы чыкканда гана жасалат. Бул журналисттердин, жарандык активисттердин жана ушул өлкөнүн эр жүрөк лидерлеринин иши. Жана ушул максат үчүн Кыргызстан эл аралык өнөктөштөрүнүн, анын ичинде АКШнын толук колдоосуна ээ болдум. Сиздерге кайрат жана эр жүрөктүк үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Сиздер Кыргызстандын бардык эли үчүн күчтүү өлкө түзүп жатасыздар, деп айтылат маалыматта. Канат Сагынбаев үй камагына чыгарылды. Фарид Ниязов абакта калды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин 9-кызматынын мурдагы кызматкери Канат Сагынбаев үй камагына чыгарылды. Бишкектин 1-май райондук соту 5 декабрда ушундай чечим кабыл алганын адвокат Замир Жошев Азаттык радиосуна билдирди. Прокурорлордун аны убактылуу кармоочу жайда калтыруу өтүнүчү каралып, сот аны канааттандырган жок. Канат Сагынбаев үй камагына чыкты. Ал эми Фарид Ниязов камакта калды. Адвокат 5 күн аралыгында шаардык сотко кайрылаарын айтты. Фарид Ниязов жана Канат Сагынбаев 2019-жылдын август айында Чүйдүн Кой Таш айылында Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясындагы башаламандыкка айыпталып кармалышкан. Алар номер 1-тергөө абагына камалып, быйыл 6 октябрдагы массалык башаламандык учурунда тарапташтары бошотуп алышкан. Кийин кайра камакка алынып, октябрь окуяларына байланыштуу да иштери тергеле баштаган. Артем Новиков Нарын облусундагы Тору-Карт көзөмөл өткөрүү пунктуна барды. Чек ара аркылуу товарлардын автоматташтырылган эсеп тутуму аркылуу өтүүсү коррупциялык тобокелдиктерди кыскартат. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын премьер-министринин милдеттерин аткаруучу 1-вице-премьер-министр Артем Новиков Нарын облусундагы Тору-Карт көзөмөл өткөрүү пунктуна барууда билдирди. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Тору-Карт көзөмөл өткөрүү пунктунун бажы кызматынын маалыматтык тутумунун иши менен таанышты. Анын айтымында транспорттук каражаттарды фиксациялоо, эсепке алуу, анын ичинде транспорттук каражатты чек арадан өткөрүү аракеттери, номерлерин сканерлөө, бажы документтерин тариздөөдөн баштап, адамдык факторду четтетүү максатында аларды маалымат базасына киргизүү боюнча айрым сын пикирлер бар. 2 айдан ашуун убакыттан бери Кытай тарап менен чек ара аркылуу транспорттук каражаттардын өткөрүү көлөмүн жогорулатуу боюнча бир нече ирет сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Жакын арада Кытай тарап Эркичтам автожол көзөмөл өткөрүү пунктунун өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу тууралуу макулдашууну тастыктады. Ага ылайык көзөмөл өткөрүү пункту күн сайын 12 сааттан, анын ичинде дем алыш күндөрдө иш алып барат. Мындан тышкары кампа инфраструктурасын, товарларды жүктөө үчүн атайын крандарды орнотуу маселеси чечилди. Биз жакын арада бул иш жүргүзүлөт деп ишенебиз. Тору-Карт көзөмөл өткөрүү пункту боюнча абал бир аз башкача. Мындай бийик туулуу аймак болгондуктан кыргыз тараптын транспорттук каражаттарды дезинфекцияласын камсыздоо боюнча инфраструктураны кайда жайгаштыруу боюнча орун. Ошондой эле көзөмөл өткөрүү пункттары аркылуу жүк ташуу көлөмүн жогорулатуу максатында чек арадагы товарларды кайра жүктөөнү камсыздоочу аянттарды карадык. Бул процесс түшүнүү менен кабыл алынууда, деди Артем Новиков. Жана Тору-Карт жана Эркичтам көзөмөл өткөрүү пункттарындагы санитардык талаптарды тыкыр аткаруу менен кадимки режимде иш алып баруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Көзөмөл өткөрүү пунктун барып көрүүдө премьер-министрдин милдетин аткаруучу тармактык мамлекеттик органдардын жетекчилери менен кеңешме өткөрдү. Нуржигит Кадырбековду акылга чакырып жакшы сунуш айткан Анжелика Кайратова. Ырчы Анжелика Кайратова маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбековго кайрылды. Бул тууралуу Ырчы өзүнүн социалдык баракчасына жазды. Элге кайрымдуу инсандарды сыйлайм. Ар бир инсан менен саламым түз. Буюрса алдыда маданиятка жакшы салымын кошкон инсан болсун деп тилейм. Маданият чөйрөсүн жакшы түшүнүп, биримдикке чакырган реалдуу министрге муктажбыз. Сизден жакшы кадамдарды күтөбүз, Нуржигит Кадырбекович, деген пикирин билдирди Ырчы айым.